Бизде бүгүн конокто Жылдыз Абазбекова, психолог. Жылдыз, айтсаң, сулуулук деп сен кандай түшүнөсүң? Кандай адамдар сулуу? Же кандай жер сулуу деймби? Сулуулукту ар бир инсан өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт да. Бирок сулуулук дүйнөнү сактайт деген бир жер дүйнө жүзүндө бир ушундай бир улуу сөз бар го. Мен ошого толугу менен кошулам. Эгерде ошол сырткы сулуулугу менен ички дүйнөсүнүн сулуулугу төп келишсе, анда сөзсүз ийгилик жаратат же дүйнөнү сактайт деген ушул түздөн түз ушуга таасир берет да. Себеби дегенде кээде ушунчалык сулуу чырайы мөлтүрөгөн инсандар болот да, жанына барсаң баягы айдай жүзүңдү иттей кыялың пейилиң бузуп коюптур дегенде, эгерде ошол ички дүйнөң менен сырткы келбетиң туура келбесе, ал сулуулукка жатпай калат. Ошондой эле жаратылыштын сулуулугу, сулуулукту көргөн өзүнчө инсандар болот да. Көз караштары терең. Эгерде ушул жерге ушундай чөбөлсө, ушундай гүлдөсө, моундай кооздук болот деп, аны мен эмнеге салыштырам? Кино тарткан инсандар, искусствода жүргөн инсандар ошол сулуулукту көрө алат. Ошол сулуулук менен жан дүйнөсү дагы ошондой сулуу болот. Кооздукту жасаган, сулуулукту жасаган инсандын жан дүйнөсү дагы ошондой сулуу болуш керек да. Эгерде ошол колунан мөөрү төгүлүп дейт, ушундай сулуулукту жасап турган инсандын жанына барсаң дагы, эгерде кыялы туура келбесе, ошол сулуулукту жасаган кооздукту ошол кыялы жууп кетет. Ошон үчүн айтам, баардык жактан сулуулукту баардык жактан өстүрүш керек. Ички дүйнөңдү, сырткы дүйнөңдү, мен сулуулук деп ички дүйнөсү сулуу бир жакшы мамилеси менен тартып алган инсандарды мен сулуу деп эсептейм. Кооздукту жасаган инсандарды, кооздукту көрсөм мен ошол жерде аябай сулуу экен, кооз экен деп түшүнөм. Бул менин жеке оюм, жеке пикирим. Бирок баардык жерде эгерде кыргызда айтат го, кабагың деп коет го. Эгерде сен ушундай кооздукту жасап туруп анан кабагыңды ачпай койсоң, ал ошол кооздугуң жуулуп кетет да. Кыргызда сөзсүз тамак сыйдан эң алдын кабак керек. Кабагың ачылып, сулуулукту көрүп, жакшы сөздөрдү сүйлөп жүрсөң, жашооң ошого карап өзгөрүлүп, сулуулук, кооздук айланаңды курчап дайым сени ошондой жерлерге барып, ошондой кооздуктарды көргөнгө кандайдыр бир түрткүлөр менен ошол жерге барып каласың же ошондой сөздөрдү сүйлөп каласың. Демек, сулуу болуш үчүн, ички дүйнөнү сулуулантыш үчүн сулуу нерсени көп көрүш керек, сулуу сөздөрдү көп сүйлөш керек, сулуу нерсени жытташ керек. Көп бат эле кыла албайсың да ошонун баарынчы, бирок ошону акырындык менен өзүңдү өзүң анализ жасап, өзүңдү өзүң тарбияласаң болот да. Адам кылганды адам кыла алат, адам сүйлөгөндү адам сүйлөй алат дегендей. Ал кыялды деле оңдолсо болот да. Эгерде оңдолбогон кыял болсо, анда ал адам өнүкпөйт, өспөйт. Эгерде сенде кандайдыр бир өзгөрүү болбосо, сен башка жака өзгөрүлбөсөң, сен өспөйсүң да. Ошон үчүн адам 1%, 1%дан күнгө аракет кылыш керек. Мисалга бүгүн бир жакшы сөз сүйлөш керек. Эртең ошо бир жакшы сөзгө дагы бир жакшы сөздү кошуш керек. Ошентип акырындык менен күнүгө 1%дан кошуп отуруп, жылына чоң бир жыйынтыкка чыксаң болот да. Бат эле болот деген бул болбойт. Себеби дегенде адамдын кыялы бар, адамдын чөйрөсү бар, чөйрө сөзсүз тартып кетет дегендей да. Канчалык кооз жерлерге барып, кооз сөздөрдү сүйлөп, жакшы инсандар менен көбүрөөк мамиле кылсаң, ошол касиетиң, ошол кыялың өнүгөт, өсөт, чоңоесуң, өзгөрөсүң, алдыга умтуласың. Кээ бир адамдар бар, ушунчалык негативди жок жерден негативди таап, негатив жасашат да, уруш талаш кылышат. Аларга кандай? Алардын өзү негизи алар бизге окшогон эле адамдарбы же башка эмеден жаралганбы? Алар оңдосо болбойбу? Баардык инсан деле, баардык адам өзгөрүлсө болот. Бирок бир деген эме бар, бизде кыргыздын улуу макалдары бар да. Ал макалды биз ойлоп тапкан жокпуз, ушу улуу элибиз мурдатан айтып келген. Кээде айтып калат, уйга жүгөн салабы, үйрөнгөндө адат калабы деп. Эми ал адат болуп калат да, бирок адатты жойсо болот. Бизде ошондой макал бар го, мисалга үйрөнүп калган да бул деген да. Бирок ошол адатты акырындык менен, мен айтып аткан 1% менен, күндө 1% аткарып отуруп, ошол адатын жойсо болот. Мактоо менен биз аларды өзгөртө алабызбы, өзгөртө албайбызбы? Жакшы сөз айтсаң жылан ийининен чыгат. Ал дагы биздин макалда, макалы. Же болбосо бөдөнөнүн териси өзү барып ий болот деп айтып калчу эле да.
өзү барып ал жактан бул жактан көрүп отуруп анан өзү жайына түшөт же өзү оңолот деген бул адамды адам оңдой албайт, өзүн өзү оңдобосун. Өзүнүн каалоосу болмоюнча Өзүнүн каалоосу болуп, өзү каалап, өзү ошого умтулмайын, адамды адам оңдой албайт да. Ошон үчүн могу эки макал ошондон чыкканбы дейм да. Уйга жүргөн салабы, үйрөнгөн адат калабы. Же болбосо бөдөнөнүн териси өзү барып ий болот деген бул өзү аракеттеш керек. же болбосо үйрөнгөн адат өлгөндө дагы калбайт. Жок, үйрөнгөн адат калбайт деген ошол адат деген сөзгө басым жасасак, эгерде адат бул орусчасы привычка да, аны калтырса болот. Аны акырындык менен өзү байкап, ошону жоюш керек да. 1%, 100% жое албайт. Сразу 100%. Анан жасалма деген сөз ошондон келип чыгат да. Эгер адам сыртынан жасалма көрүнсө, ал ошол бир эле мезгилде тез өзгөрүп кеткиси келген адамдар жасалма болуп көрүнүп калат да. Ошон үчүн жасалма болбош үчүн күнүгө 1%дан кошуп отуруп, жылына чоң ийгилик жаратса болот, чоң өзгөрүү жаратса болот. Аны бардык инсан өзүнө анализ жасап, жылына кылган иштерине, жылына кылган мамилесине, ар бир адам өзү үчүн анализ жасап турса, мыкты жыйынтык чыгат деп ойлойм. Конфликт болуп аткан убакта, уруш талаш болуп аткан убакта же болбосо бир ошондой эмеге туш келип калдың да, кандай чыкса болот? Унчукпай койсоң тоодой баледен кутуласың дейт го. Бирок ал адамдын ар кимдин өзүнүн характери бар, кыялы бар дегендей да. Анан ал кыялга тышкы таасирлер да кичине тийгизип коет да. Жанында жүргөн инсандар же кандайдыр бир жумуштагы эмеге түшүнбөстүктөр дагы топтолуп отуруп башка конфликтке таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Андай жерде эгер аял менен аялдын ортосунда болсо, экөө көпкө чейин мындай жолугушпай эле койсо болот да. Ал эми эркек менен аялдын ортосунда болсо, эркек акырын басып кетиш керек деп ойлойм. Майдаланбай дейт го, аялга теңелбей басып кетиш керек да. Эгерде эркек менен эркектин ортосунда боло турган болсо, анда тез аранын ортосунда эле чечип алса болот да. Өздөрүнүн сөзү бар го, эркекче деген. Ошондой максат менен чечип алса болот. Ошондой маек менен, сүйлөшүү менен чечип алса болот. Эгер аял менен эркектин ортосунда болсо, анда эркек киши акырын чыгып басып кетиш керек да, теңелбеш керек. Улуу устаздардын деле айтуусунда бар го, аялга теңелбейт эмес, аял сүйлөп атканда ошол аялдын сөзүн кайталап турбаш керек, эркек деген акырын эшикке түшүп кетиш керек деген устаздар дагы айтат да. Например, динде айткандай эле эркекке талак берүү эркекке берилген да. Жашайт жашабайт, ал эркек чечет. Себеп дегенде эркек бир сөздүү болот, аялдар көп сөздүү болот. Эгерде талакты аялдарга бергенде күнүгө кое бермек да. Ооба. Анын туура себеби дегенде аялдарга канча амал берген дейт го. Эркектер орбо сырыктуу болот экен да, бизге салыштырмалуу алар башкача көз карашта, бизде баягындай аял кишиде азарт болот экен, аял кишиде суктануу болот экен, ашып кетет экен да чегинечи. Ошон үчүн эркектер көп эле жерде бийликте эркектер отурат экен. Тең көз караш менен чечиш үчүн үй бүлөнү эркектер башкарат экен. Анан кийин ошол диний жактан дагы көп мүмкүнчүлүктөр эркектерге берип койгон. Мисалга талакты берет экен, чечимди чыгарат, үйүңдөн уруксат сура дейт го. Үйүңө кызмат кыл дейт. Ошон үчүн дагы Кудай Таала билген үчүн дагы ошол эркектерге ушундай бир өзгөчөлүктү берсе керек деп ойлойм да. Аялдар эми тез өзгөрөт экенбиз. Күндүн кудулдар айткандай погодадай болот экенбиз да. Бир туруп жамгыр жаайт экен, бир туруп күн ачылат экен, анан радуга чыгат экен. Качан чагылган болуп, качан күн ачылып кеткенин өздөрү да билбейт. Өзүбүз да билбей калат экен, сезбей калат экенбиз. Назиктигибиз менен, Биз эмоция менен сүйлөйбүз да. Кыялдарыбыз менен ошол эркектердин жашоосуна кооздук тартыла турган бул аял кишилер болот. Аялды канчалык баалап барктасаң, ошончолук ачылат. Канчалык үйдүн куту аял деп коет го. Илгери деле ошондой айтылган да, мисалга канчалаган тарыхтарга кайрылсак деле ошол айымдар айымдардын аркасынан уруш болгон, айымдардын аркасынан согуш болгон, айымдардын аркасынан бийлик талашкан, ошо айымга жагынам деп бийлик талашкан хандар болгон, бийлер болгон да. Бирок аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген макал бар. Эгер ошо жанында жүргөн аял жакшы болсо, ошол хан кылат экен да, жанында жүргөн жолдошун хан кылат экен. Эгер начар болсо, ошол аял жок кылып коет экен да. Аялдан сыйласаң, аялды түшүнсөң, аялды башкаруунун жолун билсең, башкарат десе эле кыйкырып, бакырып, өкүрүп эмес, жакшы сүйлөп. Аял кулагы менен сүйөт деп коет го. Аялды кулагы менен сүйдүрсө болот.
катуу чоң белекти алып келип туруп баягы урушуп берсең аны кабыл албайт. Эгерде мындай көчөдөн эле баратып эле кичинекей гүлдү үзүп туруп жылуу сөз менен келсең аны кабыл алат деп коет го. Ал ошол аял кулагы менен сүйөт. ооба аялдар ошон үчүн өзүбүздүн үй бүлөбүздү таштап анан кийин ошол башка бирөөгө келип үлөө болуп ошол жерде тууган түтүп ошол жерде очор бачар болгонубуздун да бирден бир себеби ошол да. Жок да эркектер барып очор бачар болбойт да, себеби алар андай эмес да. Аялдар кулагы менен сөз сүйгөн үчүн ошол жакшы сөзгө, жакшы мамилеге магдырап, анан өзү ошол жерде кандайдыр байбиче болгонун сезбей калат да. Бул эми эменин турмуштун же тагдырдын ушундай эмеси да. Салты десе болобу же кандай. Негизи ушундай жаралып калган. Мынау оору көп оорулар нервтен деп коет да. Ооба. Эми көп эле окумуштуулар чыгып эле азыр интернет чөйрөсүндө деле аябай көп айтып атышат го, нервтен болот экен, ал жактан болот экен. Негизи ошол аз-аздан топтолуп отуруп, бул дагычы аз-аздан топтолуп отуруп бир жерге бир түрткү берет экен да, кандайдыр бир организмгечи. Мисалга бүйүтүң топтолуп отурса, өкпөң ооруйт экен, кыжалат болсоң ашказаның ооруйт экен дегендейчи. Анан эгерде такыр эле ушул сенин баскан турганыңа же ошондой кинолор бар, эгер көрсөңүздөр болот да. Эгер аял кишинин же болбосо негизи эле инсандын баскан турганына чектөө коюп, бул жака баспа, бул жака кылба, муну кылба деп эле чектөө кое берсе, анда нервтен жабыркайт адам. Нервтен жабыркап, өзүн өзү башкара албай калат да. Сүйүү деген сезим бар да. Бул сезимди эч ким жасай албайт да. Бардык нерсени жасай алат экенсиң, ушу сезимдерди гана жасай албайт экенсиң да. Сезимди жасалма да кыла албайт экенсиң. Ошол сүйүү деген өзүнчө бир келген сезим болот. Анан турмушта жакшы көрүү, жактырып калуу болот. Анан эки жаш баш кошот. Андан акысы түшүнүү дейт. Эгер экөө бирин бири түшүнсө, бирин бири сыйласа, эң негизи сыйласа, ошондо бактылуу жубайлар деп аталышат да. Эгерде түшүнсө, сыйласа. Экөө тең, бир эле тарап эмес. Экөө тең бирдей сыйлап, экөө тең бирдей түшүнсө, ошондо гана бактылуу үй бүлө курулат. Бирок кээде кээ бир үй бүлөлөрдө болот, кээде эркек басымды кылат, кээде аял басымды кылат да. Андай жерде баягы үй бүлө кете берет, бирок балдар туура эмес тарбия алып. Ал жасалган мамиле балдарга түздөн түз таасир этет. Мынандай да, көпчүлүк үй бүлөлөрдө аял менен эркектин ортосунда каймаш болуп калат да. Баягы приколдор бар го, кто в доме хозяин десе, я дейт го. Эмеси ошого окшоп баягы таймаш болбош үчүн аялдык милдетин, то есть эркек экендигин түшүнсө гана тынчтык болот деп ойлойм. Эгерде мен ушуну ойлонуп көпкө ой толгой берем да. Эгерде мисалга дин менен жашасакчы, аялдар биз жыргап эле, жана кинодо бар го, жадидей болуп эле отурушубуз керек дагы, эркектер саиддей болуп иштеш керек да. Ооба. Бирок андай эмес да. Турмуш деген азыр бизде болуп жаткан турмуш андай эмес. Жашоо шарт андай жагдай түзүп бере албайт. Үй бүлөң өсүш үчүн эки тарап тең бирдей эле кыймылдаш керек. Колунан келишинче, бирок милдет кылбаш керек да. Сен муну кыл, мен муну кылам. Мен сага кылып бердим. Ортодо милдет болбош керек дейт да. Адам кылса, ар бир адам өзү үчүн кылат. Анан мен сага мону кылып бердим деген бул ката нерсе. Ар бир адам кылса өзүнө пайда болуш үчүн жасайт. Мисалга аялына белек берип атса, ушул мага күлсүн, ушул мага жылмайсын деген максатта белек берет да. Же аялы жакшы тамак кылып ам берип атса, ушуну мени мактасын деген ойдо берет да. Бирок ал эч качан жолдошунун күйөөнүн курсагы укмуш тойсун дебейт. Ал өзү мактасын деген. Адамдар өзү негизи эгоист болот, инсандар өзүн ойлоп жасайт баардык нерсе. Эч качан муну ойлоп жасадым деген сөзгө мен 70% кошулбайм. Балким 1000ден бири болушу мүмкүн. Чыныгы жүрөгү таза инсандар болот кээде. Ошондо дагы ар ким өзүн ойлойт да. Эч качан бирөөнү ойлобойт. То есть мен дайыма айтам да, качан өзүң боор ооруганда гана көзүңдөн жаш чыгат депчи. Мисалга балаң ооруп калды, өзүңдү ойлойсуң да, балаң ооруп атат. Вдруг бирдемке болуп калса, мен эмне кылам? Мен эмне кыламын деп өзүңө боор ооруйсуң да. Мындай скрытый, эгоистичный эмелерибиз көп да, өзү негизи. Адам өзү чындыгында эгоист болот. Өзүбүздү ойлоп, ар дайым өзүбүздү ойлоп. Жашына карабайт дейт го. Мени кээде ошол кошо жүргөн эжелер айтып калат да, сен өзүң ушундай кичинекейсиң, анан акылман болосуң депчи.
балким ал тарбиядандыр, балким ал нукура өзүмдүн нарагынамдырмын же генимге карайбы айтот, кээде ушул же баягы төрөлгөн күнүмө карайбы же жылдызыма карайбы ушундай бир касиет болуп калат да. Мен баардык азыркы болуп аткан учурда мен мамлекетибиз аябай жакшы өнүгүү өсүү жолунда баратат, болушунча аракет кылып атат. Эгерде бирок бир эле адам аракет кыла берсе болбойт да, ал үчүн баары аракет кылыш керек да. Аракеттин үстүндө тынбай иштөөлөр болуп атат, мамлекеттик жумуштарда дагы өзгөрүүлөр болуп атат. Адамдар кыймылдап баштады да. Уктап жаткан адамдар кыймылдап баштады. Анан мен ушинтип ойлойт элем, ушул өнүгүү өсүү токтобосо экен, мамлекетибиз ушул калпта тез аранын ичинде өнүгүп өсүп кетсе экен, ошол президентибиз тилек кылган ой максаты орундалып калса экен, Кудай ошол орундалып, миграцияда жүргөн инсандардын баары келсе экен деп тилей берем да ичимден. Анан алар келсе деп дагы өзүм да ойлойм да. Алар баары келсе, тууган урук чогулсак, жакшы жыргап жүрсө, инсандар мисалга өзүнүн элинде баары бир өзүңдүн элиңе жетпейт да, өзүңдүн жериңе жетпейт. Себеби дегенде мен муну өзүм миграцияда жүргөн инсан катары айта алам. Чет мамлекетке барганда Кыргызстандын топурагы жөнөкөй эле сайдап жаткан ташы дагы кооз көрүнүп калат көзүмө. Абасы башкача, эли, анан адам унутчак болобуз да. Ошол сагынуунун келесиң да анан катуу унутуп каласың. Келесиң дагы ошол көзүң тоет, анан унутуп каласың да. Бирок ушул баардык миграцияда жүргөн жүрсүн, көрсүн, барып көрүп келсин, бирок кайра элине келсе, кыргыздын нукуралагын жоготпосо деген тилектерим бар. Сөзсүз заманбап болсун, бирок сөзсүз түрдө кыргыздын кандайдыр бир нукуралагын, нукура кыргыздын бир буюмумбу же кийимимби же тамагымбы сактап жүрсө деп тилейм. Максат кылам, тилейм, ойлойм. Чоң рахмат. Сиздер менен биз Жылдыз Алазбекова психолог, анан мен экөөбүз баарлашканча маек курдук. Бизде ушундай чогуу отурганда ушундай маектер менен, то есть бири-бирибизге пайдасы тие турган гана сөздөр менен сүйлөшөбүз. Анан өсүү жолун ойлошобуз, талкуулайбыз, пландайбыз, аракеттенебиз. Качан кечээки сөзбүз ушундай бир маанилүү сөздөрдү талкуулап, жана сөзсүз отурган жерде алдыга бир чоң план коебуз, же максат коебуз. Ооба. Мындай болсо экен, андай болсо экен. Жакында дагы жакшы сонун жаңылыктар болот. Жакында деп план бул жылга каждый неделя жаңылык кылабыз деп сүйлөшкөнбүз. Буюрса жакында дагы сонун жаңылык кылабыз. Азыркы жаңылыгыбызды билесиздер, мындай соң кооз сүйүү багы ачылды. Келип ушул жерде маектешип, сүйлөшүп, чер жазышып, таза абада дем алып, ушинтип келип турсаңыздар болот. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Кооз сөздөр чыга берет. Ооба. Ой толголор боло берет экен, чыга берет экен. Балким биз баягы 5:30 дагы ушинтип айтат элек го. Керектүүсүн алыңыздар. Ооба. Кереги жогун албай эле коюңуздар. Ооба. Билгенимди айтып коюу биз үчүн парыз. Ой толгоо бул пайдалуу болсун, пайдасы кимге тийсин деген максатта ой толгоо болду. Эгер туура кабыл алсаңыздар, туура десеңиздер ушуну кабыл алып колдонуңуздар. Туура эмес десеңиздер, анда колдонбой эле коюңуздар. Баарыңыздарга салам.